Assalamu алейкум, бул Нур Муслим берүүсү. Бүгүн эфир алкагында сиздер менен биргеликте орозо кармоонун шарты жана пайдасы тууралуу сөз кылабыз. Исламдын 5 парзынын бирөөсү Рамазан айында орозо кармоо. Орозо араб тилинде саум же сыям деп аталып, кыргызчага которгондо өзүн өзү тыюу. Кээде бул түшүнүк кеңири жана терең мааниге ээ. Орозонун милдеттүү болуусунун шарттары төмөнкүлөр. Акыл эси менен болуу, балагатка жетүү жана мусулман болуу. Ал эми орозонун шариаттагы мааниси милдеттүү адамдын таң агаргандан баштап күн батканга чейин ниет менен орозону бузуучу нерселерден сактануусу болуп саналат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урбаттуу мусулман бир туугандар. Аллах Таала Кур'ан Каримде يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. О имандуу адамдар, силерге ушул орозо парыз кылынды. Силерден алдыңкы ошол үммөттөргө, пайгамбарларына иман келтирип, ээрчиген үммөттөргө парыз кылынгандай, силерге да орозо парыз кылынды. Лааллакум таттакун. Кудайдан силер коркорсуңар деп мына ушул аятта орозонун негизги максаты, парыз болгонун негизги максаты, хикматы, данышмандыгы мына ушул Кудайга болгон такваны, Аллахка болгон ушул иманды бекемдөө, такваны күчөйтүү, жашоону ушул жакшы тарапка өзгөртүү дегенди аңдатат да. Эй ыйман келтиргендер, такыба болосуңар деп, силерге да мурунку өткөндөргө фарз кылынгандай орозо кармоо фарз кылынды. Рамазан айы бул айда адамдарга туура жол болуп, ушул туура жолдун жана жакшы менен жаманды ажыратуучунун ачык далилдери болуп Куран түшүрүлдү. Силерден ким ушул айга күбө болсо, анда орозосун кармасын. Рамазан айы ыйык ай, берекенин айы. Ошондой эле Аллах Таалам бардык бенделердин кылып аткан ибадаттары өзү үчүн, орозо мен үчүн. Анын сыйлыгы мен өзүм гана берем, өзүм гана билем деген да. Башка айга караганда бул айдагы кылынган сооп иштердин даражасы да жогору, сообу да көп. Башка айда кылынган мисалы бир жөнөкөй нафил сооп ишти кылган болсо фарз амалды аткарды деп жазылат. Ал эми ким бир фарз амалды аткарган болсо 70 фарз амалды аткарды деп жазыла турган, 70 эсеге чейин көбөйө турган соопторду бере турган айыбыз. Орозо адамдын напси кумарын оздуктоо мааниси бар болгондуктан күнөөлөргө каршы сабырдуулук керек. Ачкалыкка, чаңкоого чыдамкайлык көрсөтүү бул ибадаттарда сабырдуулук көрсөтүү болуп саналат. Рамазан айынын бир же андан көп күндөрүндө орозо кармай албаган адам кийин казасын аткаруусу керек. Оору сыркоо жолу жүргөндө айыз өңдүү себептер менен кармалбай калса, анын казасын аткаруу зарыл. Адамдарга пайдасы бир айлык окуу, адеп ахлак окуусу. Бир ай ичинде адамды берешендикке, такыбачылыкка, адеп ахлакка, бирөөгө жакшылык кылууга, жалган айтпаганга, тилди сактаганга. Ал эми биз ошондой эле дагы бир чоң мааниси арамдан сактанууга дагы бул орозо бизге үлгү болуп берет да. Бул орозо мындайча айтканда орозо болсун, намаз болсун, зекет болсун, ажы ибадаттары болсун, негизинен адамды такыбачылыкка алып келип, адеп ахлагын оңдой турган иштер. Орозо бизди сабырдуулукка тарбиялайт. Бир күн бою эч нерсе ичпей, ачка жүрүү аркылуу адам баласы сабыр кылганга үйрөнөт. Эгер бирөө анын ачуусуна тийсе, ал ошол адамга жаман сөз айтып, анын деңгээлине түшпөй, сабырдуулук менен ага көңүл бурбай, жөн гана кечирип коюуну өздөштүрөт. Орозо бул сабырдуулуктун жарымы. Сиздерге мен Аллах Тааламдын каалоосу жана өкүмү менен орозо тууралуу кыскача кеп кылып бердим. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.